Бүгүн алып келинген соц фонддун мыйзамдарын колдоп беребиз. Сөзсүз түрдө пенсиялар төлөнүш керек. Анан акыркы убакыттарда пенсиялар өз убагында төлөнүп келе жатат. Бул сүйүндүрөт. Карыздар жок. Бирок ошол эле убакытта мен эске сала турган бир нерсе бар да. 10 жыл мурда 2008-жылы өкмөт тарабынан НДСти 20%тен 12%ке түшүрүп бергенде мамлекет кескин түрдө төлөмдөрдүн сайы администрирование чоңойгон болчу да. Эгер сиз алдын ала мына понедельник күндө жолугушабыз, буюрса реформа жасайбыз деп атасыңар. Ошол жактан караштырып көрсөк 27-25 баары бир бизнестин моюнуна мындай оор чунду илинип калып атат, оор жүк болуп калып атат. Анан ортодо деген азыркы расмий түрдө берилген цифраларды карасак 40% көмүскө экономика болуп атат да. Мүмкүн эгер биз бул жерден 5% түшүрсөк, мүмкүн администрирование менен ошол керектүү суммалар чыгып калышат деген мындай суроолор көп. Сиз мурда деле сиз менен жолугуп ошону тактадык элек. Бирок ушул НДСти түшүргөн мисалды карап көрсөңүздөр, ошол реформаларды карап көрсөңүздөр, мүмкүн администрирование маселеси да жеңилденип, кадимкидей бул маселе ошол жетишпеген миллиарддаган суммалар чыгып калабы деген суроолор көп да. Мен сизге дагы бир жолу кайрылып суранат элем. Соцфонддун 27,25%-ин азыркы кыйын убакытта биз ЕЭКке кирип, бир топ мындай орчундуу маселелерге эми ушундай бажы биримдигинде болгондуктан деп баш ийип атабыз, партнерлорубуз деп аларды мындай признавать этип атабыз. Бирок ортодо деген биздин жеке ишкерлерибизге, биздин мамлекеттик бизнесмендерге көңүл буруп, ушундай бир мамлекет кол сунса, мен ойлойм абдан чоң жардам болмок, анан экономиканын өнүгүүсүнө чоң түрткү болмок. 40% көмүскө экономика бул абдан чоң цифра. Азайып калса, мүмкүн ошону резервтер деген чыгып, пенсиялар мүмкүн көтөрүүгө да каражат түшмөк деген ойдомун да. Рахмат. Мыйзамдарды колдоймун. Рахмат.